РЧ Асель Кадырбекова башынан өткөн окуялардан улам көп нерселерди түшүнгөнүн айтат. Жашоомдо азыр кызык деле эч нерсе болбой жатат. Бирок тирүүлүк өзү керемет. Көп нерсени үйрөндүм, билдим. Кайгырбайм. Балким бул окуялар болбосо, баягыдай эле розовый очки кийип, жанымда болуп жаткан нерселерди көрбөй, жакшы, жаман адамдарды айырмалай албай жүрмөк белем, дейт ал. Бүгүн Жогорку Кеңеште жаңы сунушталган министрлер кабинетинин баяндамасы өтүүдө. Анда аткаруу бийлигиндегилер толугу барбай эле койсоңор кандай болот? Силерди көрүп жаштар үлгү алып жатпайбы деп Дастан Бекешев өз пикирин билдирген. Ага жооп катары вице-премьер-министр Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин милдетин аткаруучу Кылчыбек Ташиев 1 жылдан бери бир жолу тойго бардым. Башка тойдо жүргөнүмдү көргөндөр айтып берсин. Ал эми Куран окутууга барам деп жооп кайтарды. Ошондой эле Ташиев Раим Атраимов менен бир үстөлдө отурганым жок. Болгону каалоо тилек айтып эле чыгып кеттим. Эгерде аны менен чогуу отурсам дагы башкаларга салыштырмалуу бюджетке 2 миллиард сом акчасын төктү. Эгерде дагы кылмыш табылса дагы төгөт деп кошумчалады.